Саламатсыңарбы сүйүктүү окуучуларым? Маанайыңар жакшыбы? Силерге жагымдуу маанай каалайм. Кана балдар, маанайды көтөрүү үчүн бири-бириңерге жылуу сөз айткыла. Сабакта баштаардын алдында биринчи алтын эрежени кайталап алалы. Алтын эрежеде колубузду тез-тезден самымдап жууп турабыз, үйдөн чыкпайбыз, онлайн сабактарга активдүү катышабыз, тапшырмаларды өз убагында аткарабыз. Анда эмесе балдар, сабагыбызды баштайбыз. Балдар, бүгүнкү сабагыбыз адеп сабагы. Сабактын темасы 4 түлүк мал. Балдар, 4 түлүк мал дегенибиз эмне? Аларга кайсы жаныбарлар кирет? Ушулар тууралуу биз бүгүнкү сабакта сөз кылабыз. 4 түлүк бул төө, жылкы, уй, кой, эчки. Ар биринин колдоор пири бар. Жылкыныкы камбар ата, койдуку чолпон ата, төөнүкү ойсул ата, уйдуку зеңги баба. Малдын жашына карай аттары бар. Жылкы жашына карай кулун, 1 жаш болгондо жабагы, 2 жаш тай, 3 жаш кунан, 4 жаш бышты, 5 жаш асый, 6 жаш 2 асый. Кой жашына карай козу, токту, боорук, соолук кой, кунан кой, ирик, дөнөн кой. Уй жашына карай музоо, торпок, ноопас, кунаажын, өгүз. Эчки жашына карай улак, чебич, эчки, серке, теке. Төө жашына карай бото, тайлак, инген, каймал, нар, буура жана башкалар болуп бөлүнөт. Жылкыга ат адам баласынын канаты деп өзгөчө маани беришкен. Минсе уна, итсе кымыз, жесе эт, таптап чапса байгеге тундурган күлүк болот. Элдин купулуна толуп турган бодомал. Кымызынын дарылыгычы. Койдун асылдыгы айтып болгус. Андан эт, жүн, сүт көң алынат. Эти, сүтү тамак аш, жүннөн кийгенге кийим даяр. Көңү кышта жылуулук берген отун. Малды дагы асырап карап, кышка ага тоют даярдап, ит куштан сактап, жылуулап, короолорду багылат. Бир уй, бир үй бүлөнү багат деген калетсиз сөз. Сүтүнөн айран, жуурат, каймак, чалап, сүзмө, курут, уй кымыз, сүт кесме жана башка даярдалат. Жылда мал башына баш кошот, сатсаң акча. Койдун эти менен эчкинин этинин айырмасы чоң. Эчкинин эти көп жагымдуу болбойт. Эсин кетсе эчки бак дешет элде. Эчки жылына 2 жолу төлдөп кетишет экен. 2 баштан кем төлдөбөйт. Андан көп болушу да мүмкүн. 4 түлүк малга элибиз балдарына жасагандай мамиле жасашкан. Силер дагы 4 түлүк малга кам көргүлө. Мал тапкандыкы эмес, баккандыкы деп да айтылат. Малдын да малдай түшүгү бар. Аны багып, кайтарып, семиртип, төлдөтүп туруш керек. 4 түлүктү 5 колдой билүү жана аны асырап көбөйтүү биздин милдетибиз. Төө жөнүнө эмне айтса болот? Анда да эт, сейрек болсо дагы төлү бар. Чыгыш календарында 4 түлүктүн баарынын чоңу төө жок. Төө тууралуу мындай уламыштар айтылып жүрөт. Төө таарынганда. Жараткан жыл аталыштарын бере баштаганда атын койдургусу келгендер көп болуп, жыл 12 болуп калат. Шарт коюлат. Ким эрте туруп күндүн чыкканын көрбөй калса, анын аты коюлбайт деген. Жандуунун баардыгы уктабай, күндүн жарык чачышын күтүшөт. Уктап калбагай элем деп төө тайралаңдап, таң атканча ары бери басып, кирпик көзүн ирмебейт. Чыгыш жакты улам карап коюп жүрө берет. Чычкан митайымды кылып, төөнүн 2 кулагынын ортосуна олтуруп алат. Батыштагы тоолорго алгач күн нурлары тиери менен
ал чыйылдап тигине чыкты деп кыйкырат. Батыш жакты көргөзүп төө ошентип утулуп арданып сүйлөбөй коет. Калган жаныбарлар дагы айта калышып тизмеге кирип калышат. Тизменин башында чычкан, ошентип чычкан жыйылдын башында болуп калган экен. Балдар, ушуну менен сабагыбыз аягына келип жетти. Биз бүгүнкү сабакта эмнелерди үйрөндүк? Балдар, суроолорго жооп беребиз. 4 түлүккө кайсы малдар кирет? 4 түлүктүн пирлерин айт. 4 түлүктүн пайдасын сана. Мал бакканды билесиңби? Төө эмнеге таарынды? Балдар, үйгө тапшырма. Ар ким сүйөт баласын жаттап, менин личкама жөнөткүлө.